135. Алар иудей же христиан болгула туура жолду табасыңар дешти. Жок, Ибрахимдин дини таза, ал көп кудайчылардан болгон эмес дегин. 136. Айткыла, биз Аллахка бизге жөнөтүлгөнгө, Ибрахимге, Исмаилге, Исхакка, Якубка, неберелерине жана да Муса менен Исага жөнөтүлгөнгө, бардык пайгамбарларга, эгесинен жөнөтүлгөн нерселерге ишенебиз. Биз алардын арасынан эч бирөөсүн да ажыратпайбыз жана ага моюн сунуучуларданбыз. 137. Эгер алар силер ишенип жаткандай ишенишсе, анда туура жолду табышкан болмок. Эгер алар моюн толгосо, анда тек гана талаш тартышта. Аллах сени аларга жетиштүү кылып коет. Ал угуучу жана билүүчү. 138. Аллахтын дини. Дин жагынан Аллахтан ким мыкты? Биз ага гана сыйынуучуларданбыз. 139. Айткын, Аллах жөнүндө бизге каршы чыгасыңарбы? Ал биздин да эгебиз, силердин да эгеңер. Бизге өзүбүздүн жасаган амалдар, ал эми силерге өзүңөрдүн жасаган амалдарыңар таандык. Биз ага ыклас кылуучуларданбыз. 140. Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб жана алардын урпактары иудейлер же христиандар болгон деп айтасыңарбы? Силерби же Аллах жакшыраак билүүчүбү дегин. Өз алдындагы күбөлүк берүүнү Аллахтан жашыргандан да катуу адашкан бирөө болобу? Акыйкатта, Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. 141. Ал эл небак өтүп кетти. Аларга өздөрү жасаган иштери, силерге өзүңөр жасаган иштериңер таандык. Силер алардын эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайсыңар. 2 бөлүм. 142. Адамдардын кээ бир наадандары алар жүз буруп келген кыбыласын эмне үчүн таштап коюшту деп айтышат. Аларга чыгыш да, батыш да Аллахка таандык. Ал каалаганын туура жолго салат деп айткын. 143. Силер башка адамдарга күбө болууңар жана пайгамбар силерге күбө болуусу үчүн биз силерди орточо үммөт кылдык. Артка жүз буруп кеткендердин кимиси пайгамбарды ээрчирин билүүбүз үчүн силердин кыбылаңарды биз өзгөрттүк. Бул Аллах оң жолго баштагандардан башкаларына абдан оор сезилет. Аллах силердин ыйманыңарды жок кылбайт. Чындыгында Аллах адамдарга ырайымдуу, боорукер. 144. Биз сенин жүзүңдү асманга бурулганын көрүп турабыз. Ошондуктан өзүң ыраазы болгон кыбылага аны алмаштырабыз. Эми жүзүңдү Харам мечити тарапка бур. Кайсыл жерде болсоңор да жүзүңөрдү ошол тарапка бургула. Чындыгында китеп берилгендер негизинен кыбланын алмашуусун эгеңден келген бир чындык экендигин билишет. Аллах алардын иш амалдарынан кабарсыз эмес. 145. Китеп ээлерине ар кандай кереметтерди көрсөтсөң да, алар сенин кыбылаңа жүз бурушпайт. Сен да алардын кыбыласына жүз бурбайсың. Алардын айрымдары башкаларынын кыбыласына да жүз бурушпайт. Сага ачык кабар келген соң, сен алардын каалоосун ээрчисең, албетте анык заалымдардан болосуң. 146. Биз китеп бергендер аны өз уулдарын тааныгандай эле таанышат. Анткени алардын бир бөлүгү
чындыкты билип туруп жашырышат. 147. Акыйкаттык бул сенин эгеңден гана. Ошондуктан эч качан шектенгендерден болбо. 148. Ар кимдин өзүнүн бурулуучу тарабы бар. Жакшылыкта жарышкыла. Кайда болсоңор да Аллах баарыңарды чогултат. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. 149. Сен кай тараптан чыксаң да жүзүңдү харам мечити тарапка бур. Анткени бул эгеңден келген акыйкат. Аллах силердин амалыңардан кабарсыз эмес. 150. Сен кай тараптан чыксаң да жүзүңдү харам мечити тарапка бур. Адамдардын арасындагы залымдардан башкалары силерге каршы далил келтире албашы үчүн кайсыл тарапта болсоңор да жүзүңөрдү ал тарапка бургула. Силерге жакшылыктарымды толук берүүм жана туура жолдо болууңар үчүн алардан коркпогула. Менден гана корккула. Мүмкүн силер туура жолго түшөрсүңөр. 151. Биздин аяттарыбызды окуп, силерди күнөөдөн тазалай турган китеп менен даанышмандыкты, силер мурда билбеген нерселерди үйрөтө турган бир элчини силердин араңардан жибердик. 152. Мени эстегиле, ошондо мен силерди эстейм. Мага шүгүр кылгыла, мага каапырдык кылбагыла. 153. Эй ыйман келтиргендер, сабырдуулук жана намаз менен жардам сурагыла. Чындыгында Аллах сабырдуулар менен бирге. 154. Аллах жолунда өлтүрүлгөндөрдү өлүктөр деп айтпагыла. Жок, алар тирүү, бирок силер сезбейсиңер. 155. Биз силерди коркунуч жана ачкачылык сыяктуу нерсе менен, ошондой эле мал мүлкүңөрдү, жаныңарды, түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз. Сабыр кылгандарга сүйүнчүлө. 156. Аларга кайгы, бале келгенде, алар чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз деп айтышат. 157. Аларга эгесинен ырайым, ыраазылык бар жана алар туура жолдогулар. 158. Сафа менен Марва Аллахтын белгилеринен. Кимде ким үйгө ажылыкка келип же зыярат кылса, ага экөөсүн тең айланууда күнөө жок. Анткени Аллах шүгүрчүлүктү кабыл кылуучу, билүүчү. 159. Чындыгында биз ачык айкын өкүмдөрдү жана туура жолду китепте адамдарга баян кылгандан кийин аны жашыргандарга Аллах наалат айтат. Ошондой эле каргыш айтуучулар да аларды каргашат. 160. Бирок тообо кылып, абалдарын оңдогондордун жана чындыкты баян кылгандардын күнөөлөрүн кечиремин. Жана мен тооболорду кабыл кылуучу мээримдүүмүн. 161. Чындыгында каапырлар менен каапыр абалында өлгөндөргө Аллахтын, периштелердин жана жалпы адамдардын каргышы болсун. 162. Ал жерде алар түбөлүккө калышат. Алардын азабы жеңилдетилбейт, мүмкүнчүлүк да берилбейт. 163. Кудайыңар жалгыз, мээримдүү жана ырайымдуу. Андан башка Кудай жок. 164. Чындыгында асмандардын жана жердин жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда, адамдарга пайдалуу болуп деңиздерде сүзүп жүргөн кемеде, асмандан Аллах суу түшүрүп, жерди өлгөндөн кайра кийин тирилтүүсүндө,
андагы ар түрдүү жаныбарлардын таралуусунда, шамалдардын багытынын өзгөрүшүндө, жер менен асмандын ортосундагы баш ийген булуттарда акыл эстүү адамдар үчүн Аллахтын белгилери бар. 165. Адамдардын айрымдары Аллахка өзгөнү теңеп, аны Аллахты сүйгөндөй сүйөт. Ыймандуулардын Аллахка болгон сүйүүсү күчтүүрөөк. Залымдар азапты көргөн кезде бүткүл кубат Аллахка таандык экенин жана чындыгында Аллахтын азабы катуу экенин көрүшөт. 166. Кыямат күнү ээрчитүүчүлөр ээрчигендерден ажырайт жана азапты көргөндө алардын өз ара байланыштары толук үзүлөт. 167. Ал ээрчүүчүлөр аттиң бизге кайтаар күн болсо кана, алар бизден ажырагандай биз да алардан ажырамакпыз дешет. Ушинтип Аллах алардын жасаган иштери өздөрүнө өкүнүчтүү экенин көрсөтөт. Андыктан алар тозоктон чыгуучулардан эмес. 168. Эй адамдар, жер жүзүндө болгон адал нерселерден гана жегиле. Шайтанды ээрчибегиле. Чындыгында ал силерге анык душман. 169. Силерди жамандыкка, ыпластыкка жана Аллах тууралуу силер билбеген маалыматты айтууга буйрат. 170. Аларга Аллах түшүргөндү ээрчигиле деп айтса, алар жок, биз ата-бабаларыбыздан калган нерселерди ээрчийбиз дешет. Ата-бабалары эч нерсеге акыл калчап, туура жолго түшпөгөн болсо да ээрчишеби? 171. Капырлардын мисалы үндү, кыйкырыкты угуп, бирок анын маанисин түшүнбөй турган адам сыяктуу. Булар дүлөй, сокур, дудук. Алар эч нерсени түшүнүшпөйт. 172. Эй ыйман келтиргендер, биз насип кылган ырыскылардан жегиле. Эгер чындап эле ага сыйынчу болсоңор, Аллахка шүгүр кылгыла. 173. Ал силерге өлүктүн этин, канды, чочконун этин, Аллахтын ысмы аталбастан союлган малдардын этин жешти арам кылды. Ким бузуку болбогон, чектен ашпаган абалда аргасыз болсо, анда ал күнөө болбойт. Анткени Аллах кечиримдүү, боорукер. 174. Аллах түшүргөн китептеги жазууларды жашыргандар жана арзыбаган баага саткандар отту жешет. Кыямат күнү Аллах алар менен сүйлөшпөйт, аларды күнөөлөрдөн тазалабайт. Алар үчүн оорутуучу азап бар. 175. Алар туура жолдун ордуна адашууну жана кечиримдин ордуна азапты сатып алгандар. Алар отко кандай чыдашат? 176. Аллах китепти чындык менен түшүрдү. Ал эми китеп тууралуу талашкандар албетте алыс бөлүнүп жарылууда. 177. Жүзүн чыгышка, батышка буруу эле жакшылык эмес. Жакшылык бул Аллахка, кыямат күнүнө, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга ыйман келтирүү, жакындарына, жетимдерге, кедейлерге, жолоочуга, тилемчилерге, күн кулдарга жакшы көргөнүнө карабай мал дүйнөсүн бергендер, намаздарды толук окугандар, садака бергендер, эгер убада берсе убадасына тургандар, кедейликте, кырсыкта жана согушта сабырдуу болгондор. Ушулар чынчылдар, мына ушулар такыбалар.
178. Ey imandılar! Öldürülgөндөр üçün öç alууда силерге буйрулду. Azat adam üçün azat adam, kul üçün kul, ayal üçün ayal жазалансın. Kim anın tuğanı tarabынан keçirilse, anda жақшылықты ээрчип, жақшылыкча аткаруу зарыл. Бул Аллахтын жеңилдиги жана ырайымы. Ал эми ким андан кийин чектен асса, анда ага оорутуучу азап бар. 179. Ey акыл ээлери, силер үчүн өч алууда жашоо бар. Балким силер Аллахтан коркорсуңар. 180. Силердин бирөөңөргө өлүм келсе, эгер ал артында мурас байлык калтырса, ал ата-энесине жана жакындарына тууралык менен осуят кылуу парыз кылынды, буйрулду. Аллахтан коркуучуларга бул милдет. Kim осуятты уккандан кийин өзгөртсө, анда күнөө өзгөртүүчүдө болот. Чындыгында Аллах баарын угуучу, баарын билүүчү. 182. Kim осуят кылуучунун каталык же күнөө ишинен коркуп, аны менен мурас алуучулардын ортосун оңдоп койсо, анын күнөөсү болбойт. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. 183. Эй ыймандуулар! Силерден мурдагыларга буйрулгандай эле, силерге да орозо кармоо буйрулду. Бул орозо силердин такыба болууңар үчүн буйрулду. 184. Орозо эсептелүү күндөрдө гана кармалат. Силерден ким орозо мезгилинде ооруп калса, же сапарга аттанса, анда ал күндөрдүн ордуна башка күндөрдө толуктап берет. Орозо тута албай турган адамдар жакырдын тамагын төлөйт. Ким андан ашыкча жакшылык кылса, ал өзүнө жакшы. Эгер билсеңер, орозо кармооңор силер үчүн жакшы. 185. Рамазан айы бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп көрсөтүлүп, Куран түшүрүлдү. Силерден ким ушул айга күбө болсо, туш келсе, орозо тутсун. Ал бул айда бирөө ооруп калып, же сапарга чыкса, башка күндөрдө санын толтурсун. Аллах силерге жеңилдикти гана каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Санды толуктагыла. Силерди туура жолго салганы үчүн Аллахты улуктагыла. Мүмкүн силер шүгүр келтирерсиңер. 186. Эгер пенделерим сенден мен тууралуу сурашса, мен жакынмын. Качан мага дуба кылса, дубасын кабыл кылам. Мага да жооп кылышсын. Мага ыйман келтиришсин. Мүмкүн алар туура жолду табышар дегин. 187. Силерге орозо түндөрүндө аялдарыңарга жакындоо адал кылынды. Алар силердин кийимиңер, силер алардын кийимисиңер. Аллах силер өзүңөргө кыянаттык кылып жатканыңарды билип, тообоңорду кабыл кылып кечирди. Эми аларга жакындай бергиле. Аллах силерге насип кылган нерсени тилегиле. Ак жип менен кара жип даана таанылган таңга чейин тамактана бергиле. Орозону кечке чейин кармагыла. Мечиттерде туруп калсаңар, олтурсаңар, алар аялыңар менен кошулбагыла. Булар Аллахтын чектери. Ага жакындабагыла. Аллах өз белгилерин ушундай баяндайт. Балким алар такыба болушар. 188. Ортоңордогу мал мүлк, байлыкты өз ара арам жолдор менен жебегиле жана күнөө экенин билип туруп, адамдардын байлыгынын бир бөлүгүн жеш үчүн акимдерге алып барбагыла. 189. Алар сенден жаңы туулган ай тууралуу сурашат. Ал адамдар жана ажылык үчүн убакыт өлчөмү
degin. Үйлөргө артынан кирүүңөр жакшылык эмес. Ким такыба болсо ошол жакшылык. Ошондуктан үйлөрүңөргө эшигинен киргиле жана Аллахтан корккула. Балким кутуларсыңар. 190. Силерге согуш ачкандар менен Аллах жолунда согушкула жана чектен чыкпагыла. Чындыгында Аллах чектен чыккандарды жакшы көрбөйт. 191. Аларды кайсы жерде тапсаңар, ошол жерде өлтүргүлө. Силерди алар жайдан Меккеден кандай чыгарган болсо, силер да аларды кууп чыккыла. Бузукулук адам өлтүрүүдөн да жаман. Алар өздөрү баштап Харам мечитинин жанында согуш ачмайынча, силер да ал жерде алар менен согушпагыла. Эгер алар согушса, силер да аларды өлтүргүлө. Капырлардын жазасы мына ушундай. 192. Эгер алар бузукулуктарын тыйышса, албетте Аллах райымдуу, боорукер. 193. Бузукулук токтоп, дин толугу менен Аллахка таандык болгонго чейин алар менен согуша бергиле. Эгер алар тыйылышса, анда душмандык жок. Душмандык заалымдарга гана. 194. Ыйык айга ыйык ай. Ыйыктарда деле өч алуу бар. Ким силерге кол салса, силер да сокку ургула. Бирок Аллахтан корккула. Аллах такыбалар менен бирге. 195. Аллах жолунда мал мүлкүңөрдү сарптагыла. Өзүңөрдү өз колуңар менен отко таштабагыла. Чындыгында Аллах жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт. 196. Ажылыкты жана умраны Аллах үчүн толук аткаргыла. Эгер жолдо тосулсаңар, курмандыктын өзүңөргө жеңилин кой жөнөткүлө. Ал курмандык белгиленген жерге жеткенге чейин чачыңарды алдырбагыла. Эгер силерден бирөө оору болсо, же башында дарты болсо, анда 3 күн орузо тутуу, же садака берүү, же курбандык чалуу бир кой менен акы төлөсүн. Качан коопсуз болгонуңарда ким умраны ажылыкка чейин аткарган болсо, жеңил курмандык чалат. Ким курмандык таба албаса, ажылыкта 3 күн, эгер кайтсаңар 7 күн, ошентип толук 10 күн болот. Бул шарт үйү Харам мечитинин жанында болгондор үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, чындыгында Аллахтын азабы катуу. 197. Ажылык бул белгилүү айлар. Ким ошол айлардын ичинде ажылык парзын аткарууга милдеттенген болсо, ажылыкта аялына кошулуу күнөө кылуу. Талашып тартышууга болбойт. Эй акыл ээлери, жакшылыктардан эмне жасаган болсоңор, Аллах аны билет. Ошондуктан азык кандагыла. Чындыгында азыктын жакшысы такыбалык. Менден корккула, эй акыл ээлери. 198. Силер эгиңердин ырайымын көздөгөн болсоңор, силерге күнөө болбойт. Качан Арафаттан кайтсаңар, Машарул харамда Аллахты эстегиле. Анткени ал силерди туура жолго чыгарды. Силер андан мурда адашкандардан болчусуңар. 199. Андан кийин элдер ажылар кайткан жерден Арафаттан кайткыла Аллахтан кечирим сурагыла. Чындыгында Аллах боорукер, мээримдүү. 200. Качан ажылык ибадатыңарды бүтсөңөр, Аллахты атаңарды эстегенде эстегиле, же андан да артыгыраак эстегиле. Адамдардын арасынан кээ бирөө, о эгем, бизге үлүшүбүздү дүйнөдө бер, деп айтат.
Ал akiretте үлүштөн куру калат. 201. Алардан бирөө: "О эгем, бизге дүйнөдө да жакшылык бер, акиретте да жакшылык бер. Бизди тозок азабынан куткар" деп айтат. 202. Мына ошолор алар үчүн өздөрү кылган нерседен насип бар. Аллахтын эсеби өтө тез. 203. Белгилүү күндөрдө Аллахты эстегиле. Ким шашса 2 күндө ага күнөө жок. Ким кечиксе да күнөө жок. Бул шарт Аллахтан корккон мусулман үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, ага жыйналасыңар. 204. Эй Мухаммед, адамдардын кээ бирөөсүнүн сөзү бул дүйнө жашоосунда сени таң калтырат. Ал Аллахты өз дилиндеги нерсеге күбөгө тартат. Ал катуу талашуучу. 205. Ал узаган соң жер бетинде бузукулук кылуу үчүн эгиндерди, төлдөрдү кыйратууга аракет кылат. Аллах бузукулукту жакшы көрбөйт. 206. Эгер ага Аллахтан корк деп айтылса, аны текеберлиги күнөө менен кармайт. Анын орду тозок. Ал кандай жаман орун. 207. Адамдардын арасында Аллахтын ыраазылыктарына жетүүнү көздөп, өз жанында аябай тургандары бар. Аллах пенделерине абдан ырайымдуу. 208. Эй момундар, ислам динине толук киргиле. Шайтандын жолдоруна ээрчибегиле. Чындыгында ал силер үчүн ачык душман. 209. Силерге ачык айкын далилдер келгенден кийин жолдон кайтсаңар, билип койгула. Аллах ызаттуу, даанышман. 210. Алар булуттун саябанында өздөрүнө Аллах жана периштелер келип, иштер аткарыларын карап турушабы? Бардык иштер Аллахка кайтарылат.